Таалага жашынганды, ага таянганды үйрөнүшүбүз керек. Ар бир адам сени өзүнүн бир дүйнө ченеминде көрөт да. Ибадаттарыңызды такыр эртеңкиге калтырбаңыз деген бир сураныч. Көп учурда адамга зыянын тийгизип коет. Эгерде илим каяка барыш керек, кийинки кадамдар кандай болот? Жоолук салынганыма эң жакын адамдарыман сыноо келди, эң жакын адамдарым. Башка деле иштерди кылып атасың го, Аллахтын жолунда эмнеге хиджабың үчүн бериш керек дейт. Мен толук кабыратымды жапканым 2011-жылы болду. Бирок мен буга ичимен, жан дүйнөмөн, руханий жактан алда канча эрте дайын болуп калган элем. Бул 2005-2006 жылдары. Бирок кандайдыр бир кырдаалдар, адамдар буга каршы болгондуктан мен көпкө чейин ушул абратымды толук жаба албай жүрдүм. Анан тилекке каршы менин жоолук салынуум жашоомдогу бир оор абалдарга туш келип калгандыктан адамдар мындай олуттуу кабыл алган жок. Бул мындай өзү ойлонуп, анализдеп бир чечимге келди деген нерсе болбой калды. Тилекке каршы бул эмоцияга алдырып, кыйынчылыктардан улам, мындай Аллахтын аркасына барып жашынып алды окшойт деген нерсе болду. Ооба, биз ар качан Аллахтын коргонунда болушубуз керек. Аллах Таалага жашынганды, ага таянганды үйрөнүшүбүз керек. Бирок жашоодо биз сыноолорду жакын адамдардан көрөбүз да. Анткени чоочун адамдардын пикири, алардын сага каршы болгону, жаман айтканын деле мындай кабыл албайсың да, өзүңдүн жашооң менен жашап жүрө бересиң. Ошол Аллах Таалага жакындаган учурда жакындарыңан дагы катуу сыноо болот. Анткени ар бир адам сени өзүнүн бир дүйнө ченеминде көрөт да. Мен сени мындай кылып көргүм келет, сен баланча иштерди жасашың керек деген нерседен чыгуу өтө кыйын болот. Аллах Тааланын көргөзгөн мыйзам эрежелери менен жашайм деген адам ушул нерселерди мындай аябай так границаларды, чектерди коюп алыш керек болот. Кайсыл жерде Аллахтын ыраазычылыгы, анан кайсыл жерде адамдын ыраазычылыгы болуш керек деген. Маселен, жоолук салынганыма эң жакын адамдарыман сыноо келди, эң жакын адамдарым ошол учурда колдогон жок. Азыр албетте Кудайга шүгүр, сыймыктануу менен кабыл алышат, көп адамдар жоолукка дагы келди. Бирок колдогон адамдар жөн эле динде жүргөн мусулман бир туугандар болду. Мен азыр азыркы токтолуп калган абалым менен баамдап көрсөм, ошол учурда анча-мынча илимдүү, Аллага кызмат кылып жүргөн адамдар ошо чын ыкластуулук менен сүйүнүп кабыл алышкан экен. Биз азыр кандай кабыл алабыз? Жөн эле бир тааныбаган кыз-келиндер жоолук салынып калса, жүрөгүбүз менен сүйүнүп, чубагыбызда айтмакчы, кош келдиңиз бейиш тарапка деп, чын жүрөгүбүз менен колдоо көргөзгөн сыяктуу. Ошол учурда дагы Алла ыраазы болсун, ушундай мусулман бир туугандар көп болгон. Баарына белгилүү болгондой, мен чыгармачылыкта жүргөн адаммын, биринчи кесибим боюнча. Анан Алла Тааланын буйругу менен бала кезимден койгон максаттарым мындай бат эле ишке ашып калды. Анан мындай бир жерге келип такалып калган учур болот адамдарда. Кайсы жака өсүш керек, каяка барыш керек, кийинки кадамдар кандай болот деген суроолор менимче ушул динди издөөмө түрткү болду. Анан албетте биз ар дайым билебиз, Алла Таала адамдардын жүрөгүн ачмайын, сен хидаят жолго келбейсиң. Бирок ошол максаттардын тезирээк ишке ашып кетиши балким изденүүгө жол ачты. Биринчи намазды жатка билчү эмес элем. Анан китептердин баарын айланама коюп алып, улам бир китепке токтоп, ушинтип аябай көпкө чейин окугам. Канча убакыт экенин билбейм, бирок аябай кыйналып, арабча тамгаларга тилим дагы келчү эмес, бирок ошол намаз окуганда өзүмдү аябай күчтүү сезген да, эмнеге дегенде, Алла Таала менен болгон байланыш болгон окшойт. Азыр ойлосом, өзүмдү аябай күчтүү сезип, мен каалаган нерсенин баары болуп калат окшойт ушул намаздан кийин деген бир аябай сырдуу, мындай сонун сезимдер болгон. Ошол менимче азыр динде жүргөндөрдүн баардыгы ошо биринчи намазына кайткысы келет болуш керек. Анткени аябай жүрөгүң менен берилген, чын ыкластуу, Алла Таала менен байланышууга мындай сонун мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Кудай менен болгон мамиле бул караңгычылыктын үстүнө курулбай турган мамиле. Анткени такыбачылык, Кудайды таануу, Кудайды сүйүү, Кудайды коркуу деген нерселердин баардыгы илимдин үстүнө курула турган нерселер экен. Жөн эле мындай көзүңдү жумуп, бир жолу мотивация алып алып, бир жолу дааватка чыга алып эле жасап койсоң болот. Ошол күнү баягы иманың толуп тургандай, ташып тургандай боло берет. Бирок
ар дайым системалык түрдө илим алуунун үстүндө болбосоң, изденүүнүн үстүндө болбосоң, Алла Таала менен болгон байланыш мындай солгондоп баштагандай көрүнөт да. Ошондуктан Алла Таала дагы жөн жеринен бизге айтпаса керек, бешиктен баштап кабырга чейин илим алгыла деген талап бизге эң туура коюлган талап. Кудайга шүгүр, му акыркы 10 жылдыкта илим алмыш болуп жүргөн учурда менимче Алла Таала менен болгон байланыш аябай бекемдеген сыяктуу да, бекемдеген сыяктуу. Аллах Таалага таянууну үйрөндүк, Кудайга шүгүр. Аллах Тааланын бизге берген, биздин дуаларыбызга берген жообу, жыйынтыгы биз каалагандай болбосо дагы, анын берген жыйынтыгы жакшы экенин кабыл алганды үйрөндүк. Элхамдулиллах. Ошол бир мен ишенген нерсе, ушул илим алууну токтотпош керек. Ошол учурда гана биздин Аллах Таала менен болгон байланышыбыз бекемдеши мүмкүн. Мен бир нерсени айтам, бирок эми Аллах көрүүчү, канчалык деңгээлде мен аны ишке ашырып атам, бирок мен чын ыкласыман ошол нерсеге аракет кылам. Бул 24 саат бою мусулман жашоосун ибадатка айландырыш керек деген нерсе, бирок тилекке каршы биз ибадат деген нерсени жайнамаздын үстүндө туруп теспени колго алып, же Аллаху акбар деген нерсеге эле чектеп албадыкпы, бирок сенин ар бир күнү жасап аткан кадамдарың, ар бир ишиңде Аллах Тааланы эстөө, ушул жасап аткан ишим адалбы, арамбы деп ойлонуунун баардыгы бул ибадат, Аллахтын мыйзам эрежелерине баш ээ болуп эсептелет. Билбейм, бирок бул канчалык деңгээлде олуттуу болот экен. Мен жок дегенде тилимен зикирди түшүрбөй жүргөнгө аракет кылам. Күндө кайсы учурда болсо деле мындай адат болуп калган, тилимен зикир түшүрбөй жүргөнгө аракет кылам, бирок устаздар айтып калат, зикирлер жүрөккө түшкөн адамдар бар деп, анчалыкка жете элекпиз го, бирок иншалла Аллах Таала кааласа бардык нерсе болот, бирок жок эле дегенде ушул тилден зикирди түшүрбөй жүргөнгө аракет кылам. Мен дин илимин анча мынча алып бир түшүнүктөр бекемдей баштаганда бир эркиндикти сездим. Азыркыга чейин айтам, дин мен самаган, мен көксөгөн бир эркиндикти берди. Анткени айрыкча эл алдында жүргөн адамдарда эл эмне дейт деген шкала 100гө 100 иштеп турат да. Ар бир кылган кыймылыңда эл сенин ишиңди талкуулайт, анализдейт, өзүнүн пикирин билдирет, каршылыгын көргөзөт. Ар дайым сен жасаган нерсенин туура эмес жактарын көрүүгө аракет кылышат. Ушул нерседен чыгуу эл алдында жүргөн адамдар үчүн эң кыйын нерселерден деп эсептейм. Ар бирөөнүн ою менен эсептешүүгө туура келет. Маселен, мугалимиңдин, жаныңдагы адамдын, досуңдун деген сыяктуу, бул эмне дейт экен, ушул адамга жагабы, жакпайбы деп. Динде эркиндик кандай болду десеңиз, Алла Таалага жагабы, жакпайбы, арамбы, адалбы деп эле мындай кете берет экенсиң. Ушул эркиндик менин аябай жүрөгүмө, акылыма отурду. Динде ушул эркиндикти таптым. Ушул мен үчүн баалуу нерсе. Илим өзү адамга пайдасы тийбеген эле нерсе. Көп учурда адамга зыянын тийгизип коет. Эгерде илим тилиңде эле болсо, айтып аткан нерсеге өзүң амал кылбасаң, анан илим алганда Алла Таалага кызмат кылууда, Аллах Таалага кулчулук кылууда чын ыкластуулук болбосо, илимдин сага пайдасы жок. Анткени илим бул өзү эле турганда бул текеберчиликке гана алып барчу нерсе. Мен билем, мен таанылышым керек, сен мага караганда төмөнүрөөк абалдасың деген эле нерселерге алып барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн илим менен сөзсүз түрдө адам жүрөгүн тарбиялаш керек, туура бир көз караштарды орнотуп, жашоосуна бир руханий тарбия бериш керек болот өзүнө. Ошон үчүн азыр деги эле идеалдуу мусулман дейли, аял болбосо дагы, эжесиңде болбосо дагы, бул илимдүү, анан чын ыкыластуу болуш керек. Анан айтканына амал кылган адам болсо, менимче ошондо адамдардын жүрөгү тартыла турган бир мусулмандын портрети пайда болот. Анткени биз өзүбүз айткандай, айткан билген нерселерибизге амал кылып жашаганда гана динди башкаларга таанытуу мүмкүнчүлүгүн алабыз. Тил менен сүйлөөгө азыр адамдар ынанбай калган заман болуп атпайбы? Сен Алла Тааладан дуа кылып ибадат кыла бересиң, бирок дуанын
кабыл болуу жолдору болуп атат. Сураган нерсеңди Алла Таала так өзүндөй кылып берип коюуга кудуреттүү зат, же болбосо сен сураган нерсенин өлчөмүндөгү бир зыянды жашооңон алып коет деп атат, же болбосо дубаңа жоопту акыретте берет деген хадистин бир риваяты бар, эки риваят менен келет эмеспи. Анан Аллах Тааладан ар качан бир нерсени сурасаң, андан жакшыраагын берип коет да. Бирок биз өзүбүздүн ограниченный акылыбыз менен, мындай өлчөнүү, кандай бир чектелүү акылыбыз менен ошол нерсенин хикматын, даанышмандуулугун ошол замат түшүнө албайбыз. Убакыт өткөндөн кийин Аллах бизди кечирген болсун, Аллах Таалага нааразычылык келтирип, шүгүрсүздүк келтиргенден кийин ушул Аллах Тааланын мага берген жыйынтыгы мен үчүн жакшы болгон экен дейбиз. Андай учурлар аябай көп. Мен Аллах Тааладан аябай көп пайдалуу илим сурадым. Аябай. Акыркы 10 жылдыкта менимче бир намаздарымда 5 намазым болсо, бирөөндө айтылбай калбаса, башка намаздарымдын бардыгында ушул сураган нерсем Аллах Таала мага пайдалуу илим бер. Мен ушул дин таратып жүрүп өлгөн адамдардын катарында болоюн деген нерсени көп сурадым. Аллах Таала ошол дуама менимче эң жакшы жооп берди деп ойлойм. Жоолук, узун көйнөк кийүү, анан жоолук салынып жүрүү бул максималдуу мен үчүн ыңгайсыз кийим. Ыңгайсыз кийим да, чындыгында эле. Көп учурларда жоолук салынып аткан кыздар бул сонун экен, ыңгайлуу экен дей берет го, бирок ыңгайсыз да. Менин этегим бир жакта калат, машинанын сыртында калат, ысыйсың, чачың чыгат, бул ыңгайсыз. Бирок биз буну ыңгайлуу үчүн же көркөм үчүн кийбейбиз. Бул Аллах Таала бизге парыз кылып мойнубузга жүктөлгөн, андай кылбай койсоң болбойт деген үчүн кийбиз да. Ошон үчүн мен ушул ыңгайсыздыгын мойнума алам дайыма. Анан ар дайым айтам, балдарым күлөт, эшиктен киргенде жүдөп келесиң да, узун этегиң, жоолугуң чыгып, чачың чыгып, ысып келип, Аллах Таала мага ушул хиджабым үчүн бейиш бериш керек дей берем да, дайыма. Ошентсем балдарым күлөт, башка деле иштерди кылып атасың го, Аллахтын жолунда эмнеге хиджабың үчүн бериш керек дейт. Анткени менин эң кыйналган жагым ушул хиджаб да. Анткени узун кийиш мен үчүн аябай ыңгайсыз. Бул бир жагы, бирок мен хиджаб кийгенде эмне деген керемет сезимдерге бөлөнөм. Жоолукту жаап атканда авратыңды, жана өзүмдүн кадырым үчүн сүйүнөм да. Өзүмдүн кадырым үчүн сүйүнөм. Мен өзүмдүн денемди башкалардан көргөзбөй, кызганып, Аллах Тааланын милдетин аткарып атканым үчүн сүйүнөм. Ошол сезимдер үчүн мен ыңгайсыздыкка чыдайм. Ошол сезимдер үчүн мен ысыганга чыдайм. Алхамдулилля. Бул менин кадырым. Бул менин кадырым. Мен бул нерсени ар качан айтам. Бул менин кадырым. Аллах Таала мага ушул түшүнүктү берип койгонуна шүгүр. Жоолуксуз аял чачын көргөзүп жүрүү, аял денесин көргөзүп жүрүү, чындап анын кадырын мындай канчалык сыйырматтуу болсо дагы толук кадыр барктуу болбойт го деп ойлойм. Адам баласында тандоо бар. Аллах Таала бактылуулукту жөн эле мындай абстрактуу түшүнүк катары же бир дареги жок кылып берип койгон эмес. Колубузга мындайча айтканда Google Maps'ти же тиги тугисти берген да, мынакей, бул тозокко карта, мына бул бейишке карта деп. Ар ким өзүнүн тандоосун жасайт. Адам баласы же өзүнүн жаратканына баш ийет, же шайтанга баш ийет. Аны эч ким мажбурлабайт. Аллах Таала дагы мажбурлабайт, шайтан дагы мажбурлабайт. Биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү билишибиз керек. Биздин өзгөчөлүгүбүз инстинкттин дагы, акылдын дагы ээсибиз да. Анан кимисин ээрчисек, ошондой болобуз. Инстинктти ээрчисек, күндө бир айбандын түрү болуп жашай беришибиз мүмкүн. Бирок инстинкттерди, эмоцияларыбызды, сезимдерибизди акылга баш ийдире турган болсок, иншаллах, Аллах Таала көргөзгөн жанагы бейишке бара турган жолду карта менен эле татынакай эле барып таап алабыз. Ошон үчүн эже-сиңдилерге, мусулман бир туугандарга айтарым, Аллах Таала бизге убакытты сыр кылып катып коюптур. Канча өмүрүбүз бар экенин билбейбиз. Балким бүгүн акыркы күнүбүз, балким эртең акыркы күнүбүз. Ошон үчүн сизде илим жетишпей жатса дагы, ыйман жетишпей жатса дагы, сизди жараткан, сизден сурап ала турган затка ишенип эле бүгүн колуңуздан эмне келип атса, ошол ибадатыңызды аткара бериңиз. Намазды билсеңиз, намазды аткара бериңиз, жоолук салына алсаңыз, жоолукту салына бериңиз деген сыяктуу ибадаттарыңызды такыр эртеңкиге калтырбаңыз деген бир сураныч.